Один из приборов, который... Мен ойлоп тапкан жабдуулардын бири ийнелерди күйгүзөт. Мунун ичинде температура 1600 градуска чейин болот. Колдонулган ийнелерди өрттөө стоматологдун коопсуздугу үчүн маанилүү. СПИД, гепатит жана башка жугуштуу оорулардан өзүн алдын алат. Стоматологияда көп жылдык тажрыйбасы бар Александр Фомин бош убактысында инженердик өнөрүн такшалтат. Жумушуна керектүү жабдууларды ойлоп табат. Мисалы, бул ийне күйгүзгүчтөн тышкары стоматологиялык ыңгайлуу тактай, протездерди жазуучу жабдуу жана башка майда, бирок тиш докторунун ишин кыйла жеңилдете турган ачылыштары көп. Это компрессор. Бул универсалдуу компрессор. Кычкылтекти топтоп берет. Андан тышкары шилекей түкүргүчү жанында. Баары ыңгайлуу. Электр тогу менен иштейт. Бул жабдуулардын өзү дагы жөнөкөй нерселерден жасалган. Мисалы, бул компрессор газ баллонунан, ал эми ийне күйгүзгүч тиш тазалоочу аппараттын курамынан алынды. 450. Бул ойлоп тапкан жабдуулардын баарын инженер-стоматолог медицина 2014 эл аралык көргөзмөдө тартуулаган. Тилекке каршы азырынча Кыргызстанда улуттуу медициналык жабдуулар чыгарылбайт. Көбүнчө ооруканаларда пайдалануучу эмеректер менен чектелишет. Ар кандай түрлөр, 2 эшиктүү, 1 эшиктүү айнеги менен чыгарабыз. Мындай больницаларга банкеткаларды жасап беребиз. Ал эми айрымдарын чет элдик өндүрүүчүлөрдөн импортташат. Мисалы, бул жабдуу ооруканага кирүүдө колдонулган бахиланы кийүүгө жардам берет. Бахила, термосадочный пленка, бахила деп коет. Мындай эметет. Анан бутка эметет, мындай термопленканы катып калат. Все. Медициналык техникалар көргөзмөсүнө дүйнөлүк айдыңда аты белгилүү өндүрүүчүлөр катышып, заманбап медицинада чыгарылган жаңы жабдууларды тааныштырышты. Мисалы, бул томография жүрөктүн гана эмес, бүт ички органдардын, кан тамырларында саякаттоого жардам берет. Программа FlyThrough. Мында атайын программа иштелип чыккан. Бул адамдын бардык кан тамырларын ичинен көрүп, саякат жасоого жол берет. Бул технологиялык чоң ачылыш. Мындай жабдуунун баасы $130 000 турат. Адистердин айтымында Кыргызстандын ооруканалары жүрөк текшерүүчү жабдуулар менен начар камсыздалган. Өзгөчө эхокардиограммадан өтүү үчүн кардиология институтунда бейтаптар кезегин жумалап күтүшөт. Ал эми 1 жылдан бери өлкөнүн аймактагы тургундары мындай кымбат баалуу жабдуудан шаарга келип отурбай, жеринен текшерилүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Биздин өзүбүздө деле кардиология бар, бирок ошол ЭКГ именно мен брадикардияны ушул Бишкектен келген врачтар гана диагнозуму точно коюп беришти да. Өнүгүү партиясына чоң рахмат айтабыз. Элдин атынан дагы, өзүмдүн атыман дагы ыраазычылык билдирем. Өнүгүүгө өлкөбүздүн бүт тармагы муктаж, анын ичинде медицина тармагы. Импорттоочудан экспорттоочу өлкөгө айланганда гана мамлекеттик капчык толуп, элибиздин ден соолугун алдын алууга шарттар түзүлөт.